Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөнүү үчүн алгач сөз байлыкты өстүрүп, тааным чөйрөбүздү кеңейтип алалы. Ал эми сөз байлыкты өстүрүү үчүн алгач документ деген түшүнүктүн аныктамасын билип ала алганыбыз оң. Чтобы научиться вести делопроизводство на государственном языке, прежде всего нам следует совершенствовать свой словарный запас и расширить границы познания. Начнем развитие своего словарного запаса с определения понятия «документ». Европалык тилдердин дээрлик баарына документ түшүнүгү латын тилинен тараса, кыргыз тилине бул түшүнүк орус тили аркылуу кирген. Если во все европейские языки понятие «документ» вошло из латинского языка, то в кыргызский язык оно пришло благодаря русскому языку. Кийинчерээк документ сөзү юридикалык мааниге ээ болуп, күбө кат түрүндөгү далил, жазуу түрүндөгү далил, китептерден, тастыкталган жазма булактар менен расмий актылардан алынган далил маанисин туюнта баштаган. Позднее слово «документ» приобрело юридический контекст и стало означать свидетельство, письменное доказательство, доказательство, почерпнутое из книг, подтверждающих записи официальных актов. Документ түшүнүгү падыша Петр Бирдин убагында немец менен поляк тилдеринен алынган сөз катары орус тилине кирип, жазуу түрүндөгү күбөлүк же жазуу түрүндөгү далил маанилерин туюнткан. Ошентип орто кылымдан тарта 20-кылымдын башына чейин документ түшүнүгү төмөнкүдөй эки мааниде колдонулуп келген. Биринчи, мыйзамдуу тартипте түзүлүп, жана кандайдыр бир нерсеге ээ болууга, жана кандайдыр бир милдетти аткарууга болгон укукту далилдей алган каалагандай кагаз. Экинчи, жазуу түрүндөгү каалагандай күбөлүк. В русский язык слово «документ» вошло во времена царя Петра I, как заимствованное из немецкого и польского языков в значении письменного свидетельства или письменного доказательства. Таким образом, от Средневековья до начала XX века понятие «документ» имело следующие два значения. Первое. Любая бумага, составленная законным порядком и могущая служить доказательством прав на что-либо, имущественное состояние, свободное проживание или на выполнение каких-либо обязанностей, условия, договоры, долговые обязательства. Второе. Вообще любое письменное свидетельство. 1950-жылдардан тарта расмий терминологияда документ түшүнүгү тар, кең жана өтө кең маанилерде чечмелене баштаган. Тар мааниде документ түшүнүгү иш кагаздары, жазуу түрүндөгү күбөлүк, тарыхый булак менен гана чектелет. Кең маанисиндеги документ тууралуу түшүнүк 1960-1970 жылдары кеңири жайылган. Кең маанисинде документ өз кучагына архитектура жана скульптура сыяктуу искусствонун 3 ченемдүү чыгармаларын да камтыйт. Начиная с 1950-х годов, в официальной терминологии слово «документ» трактуется в узком, широком и самом широком значении. Узкое значение понятия «документ» сводится к деловой бумаге, письменному удостоверению, историческому источнику. В широком смысле понятие о документе было особенно распространено в 1960-70-е годы. В широком смысле документ включает и так называемые трехмерные произведения искусства, то есть архитектуру и скульптуру. 1980-жылдары 1990-жылдардын башында маалыматты алып жүргөн жазуу түрүндөгү документтен күү табактан жана кинофильмдерден тарта архитектуралык курулуштар, графика, көркөм сүрөт өнөрү, скульптурага чейинки искусство чыгармаларына чейин, минералдар менен гербарийлердин үлгүлөрүнөн, тарыхый реликвиялардан тартып саат, автоунаа, мылтык жана башка ушул сыяктуу өнөр жай жана техника буюмдарына чейинки каалагандай материалдык объектти документ деп тааныган өтө кең маанидеги чечмелөөлөр колдонулган. В 1980-х, начале 90-х годах используется самое широкое толкование, согласно которому документом можно считать любой материальный объект, несущий информацию. От письменного документа, грампластинок и кинофильмов до произведений искусства, архитектурных сооружений, графики, живописи, скульптуры. От образцов минералов, гербариев, исторических реликвий до изделий промышленности и техники, часы, автомобиль, винтовка и так далее.